Мавлянова Махаббат Ергешевна да. Рахмат, саламатсыздарбы. Турбек Асылбекович, айтсаңыз, шындығында айтып кетейін, отчет бойынша жалпы отчет бердіңіз, отчет қолдойбыз, елге жақын болып іштеп жатқаныңыз байқалып тұрады, елдің көйгөйін шешіп угуп дегендей. Бирок ошол эле кезде иш козголгон, ошол козголгон иштердин баары эле адилеттүү, мындай кылмыш жасаунун негизинде козголбогондор да бар да. Мисалы үчүн ошол тергөөчүлөр бир кылмышты адилетсиз сфабриковать этип, эч кандай мындай күнөөсү жок адамдар дагы сотко өткөргөн учурлар бар. Аны билебиз, сиз дагы билесиз. Мына ошол адилетсиз тергөө жүргүзгөн кызматкерлерге канча иш козголду, канчасын кайра карап чыктыңыздар, жана ошонун негизинде күнөөстөрдү канчасын бошоттуңуздар 2018-жылы? Айтып берсеңиз. Бул акталган кылмыш иштери боюнча бизде ар бир кылмышчы оперативдүү түрдө дароо талкууга алынып, кимдин күнөөсү менен бул жол берилди, дайым коллегияларда каралып турат. 2018-жылы 84 кылмыш иши боюнча 108 адам акталган. Сот органдары тарабынан бул күчүнө кирген актоо өкүмдөрү 108 адам. Бул кылмыш иштери боюнча күнөөсү далилденбегендиги боюнча акталгандар 34 кылмыш боюнча 42 адам. Кыймыл аракетине кылмыштын составы жок деп 49 кылмыш боюнча 64 адам, жана окуянын жоктугу боюнча бир кылмыш боюнча 2 адам акталган. Ал эми тергөө тарабынан кетирилген процессуалдык бузуулар боюнча тергөөчүлөрдүн, прокурорлордун карабагандыгынан 30 кылмыш боюнча 36 адамга карата, соттордун объективдүү ою боюнча, субъективдүү ою боюнча 48 кылмыш боюнча 66 адамга карата, экспертизалардын корутундуларынын өзгөртүлгөнү боюнча 3 кылмыш боюнча 3 адамга карата, күбөлөрдүн жана жабырлануучулардын көрсөтмөлөрүн өзгөрткөнү боюнча 3 кылмыш боюнча 3 адамга карата актоо өкүмдөрү чыгарылган. Бул ошондой жалпы 84 кылмыш боюнча 108 адамды түзөт. Былтыркыга караганда бул аз көрсөткүч. Бул иш боюнча бизде 6 кызматкер ордунан кызматтык ээлеген кызматынан бошотулушкан, 11 кызматкер дисциплинардык түрдө тартиптик жазага тартылышкан. Кылмыш ишин мыйзамсыз козгоо боюнча дагы бизде бир кылмыш иши козголгон. Бүгүнкү күндө ал тергөөсү жүргүзүлүп жатат, жыйынтыгы чыга элек. Бул дайыма бүгүнкү күндө эми мыйзамсыз козгоо деген азыр бүгүнкү күндө жаңы мыйзамдар боюнча түшүнүк жок. Козгоо деген азыр кылмыштын белгилеси бар туурасында билдирүү келип түшкөндөн баштап эле тийиштүү кызматкер 24 сааттын ичинде РПА каттап, анан сотко чейинки өндүрүш ишин жүргүзүп, ошол боюнча алып барып, эгерде күнөөсү тактала турган болсо, кылмыш жообуна тартып, күнөөсү жок боло турган болсо, кылмышын кыскартып, ошондой чечимдер кабыл алынат. Бул барып баягы козгоо, мыйзамсыз козгоо деген маселе бул уже көтөрүлбөйт да жаңы закон боюнча. Бирок мен билгенден ушундай кишилер бар да, күнөөсү жок отургандар бар. Мага көп кайрылышкан. Сиз билесиз, ушуга тереңирээк мамиле жасап койсоңуздар, анализ жасасаңыздар, көрсөткүчтү көбөйтсөңүздөр. Андан сырткары мамлекеттик сатып алуулар боюнча көбүнчөсү ушул арзан баадагын алган эмес, бирок кымбатын алган деген таризде иш козгойсуздар да. Биз төмөнкү деңгээлден жогорку деңгээлге чейин кызматкер должносттогу адамдардын аябай кол бутун бууп койтабыз бир чети туура коррупцияга каршы күрөштөбүз, бирок бир чети чечимдерди кабыл алганда аябай тоскоол болуп атабыз да прокуратура кызматкерлери. Бир ушуну мына анализдеп, мамлекеттин өнүгүшүнө бул абдан тескери көрүнүш болуп атат да. Бир чечим кабыл алгандан коркот, себеби эртеси күнү келип прокуратура басып калат дейт. Арзан баада алыш керек, мамлекет закупта, арзан албаса дагы прокуратура басат дейт. Себеби арзан баада жаман сапаттагы буюм келет. Ошондо жактан бир анализ кылып, бир мамлекеттин өнүгүшүнө бир жакшы жол ачып бербейсиздерби? Рахмат, туура жооп. Бул сатып алуулар боюнча ооба туура көп иштер жүргүзүлүп атат, мыйзам бузуучуларга жол берилип атат. Профилактикалык иштер дагы, мыйзамдарды пропаганда боюнча дагы иштер жүргүзүлүп жатат. Ооба бүгүнкү күндө мыйзамдын талабына карата иштер жүргүзүлүп атат. Бирок мамлекеттик кызматкер дагы
мамлекеттик акчаны сарптуу пайдалануу боюнча дайым ойлонуп тендерди өткөрүп мыйзам чегинде чечим кабыл алыш керек. Бул мыйзам алдына жооп бериш керек деген ою дайым болуш керекпи деп ойлойм да. Бирок мыйзамдын мүмкүн жанагы өзгөртүүлөргө керектир ошол жактарын карап чыгабыз ал жагында. Сиздер сунуш берсеңиздер, кантсек ошол жолун тоспойбуз да, бир өнүгүүгө тоскоол болуп атат. Экинчи 10 секунд коюп коесузбу? Андан сырткары Бакаева жетимиш мурдакы, экинчи азыркы Масалиева 10 секунд. Масалиева 41 дегенде үй салынып атат да Сафир строй менен. Бул кокушуна үйлөрдөгү эл бизге кайрылганда бул туура эмес салынып атат. Жана эки үйдүн ортосунун аралыгы аябай аз калып нормативге туура эмес депчи. Булар кайра курулуш баштаптыр. Ошону Карап чыгып жооп берели сизге, мен тактап жазып алдым. Рахмат. 6-микрофон.